Быйыл өтүүчү элдик курултайда Бишкек шаарынан 60 делегат барат. Дал ушул 60 жаранды тандоо үчүн Борбор каладагы билим мекемелеринде жергиликтүү тургундардын жыйыны өтүп жатат. Макул болсоңуздар, кол көтөрүп койсоңуздар. Макул. 1-май районунда жайгашкан номер 94-чү жалпы билим берүү мектебинде курултайга делегат шайлоо жыйыны өтүп жатат. Жергиликтүү тургундар өздөрүнүн көйгөйүн курултайга жеткирип барат деген ишенимди Элмире Абдыраевага тапшырды. Бул тургундардын атынан шайланган Элмире Абдыраевадан тышкары дагы 7 делегат бар. Абдыраева Элмираны сунуштап атса, урматтуу тургундар. Баягындай чоң маселелерди каралып аткандыр деп ойлойм. Мэриядан же болбосо өкмөттөн. Майда чүйдө элдин көйгөйлөрүн билишпейт алар. Баягы элдин арасына кирип, ошолордун арасында жүргөндөн анан ошолордун маселесин биз көтөрөбүз да эмичи элдин атынан. Мени шайлашты, көргөзүштү, эми элдин ишеничин актап, ошол элдин маселесин көтөргөнгө аракет кылам. Дордой конушунун тургундары Борбор каланын жалпы жыйынына 4 талапкерди жибере алат. Кызуу жүргөн шайлоодо өздөрүнүн ишенимдүү 4 өкүлүн тандашты. Алардын катарында Сабырбек Абдылдаев дагы бар. Курултайга шайлангандыгы менен биздин ошо конуштун тургундары менен баягы жолугуп, жооптошуп, кандай көйгөйлүү маселелер бар. Эми муну тургундар билет да, жашаган. Ошондор менен акылдашып, кеңесип, анан ошону биргиликтен чечип, анан магалар өзү айтышат да. Бул маселени ошо курултайга мегерде делегат болуп калсам көтөрүңүз десе, ошо маселени көтөрүүгө мындай элдин атынан аракет кылабыз. Борбор калаанын 4 районунан жана ага кирген конуштардан жалпы 500 делегат жакынкы күндөрү шайланат. Алар 18-ноябрь күнү шаардын жалпы жыйынында өз көйгөйлөрүн жеткизе турган 60 делегатты тандап, элдик курултайга жиберишет. 4 районго ошо 60 киши деп бөлүнгөн. Азыр биз ошо биринчи шаардык курултайды өтмөспү? 18-синде ошо шаардык курултайга ушул шайланган өкүлдөрдүн баары ошол жака барышат. Ал жактан да тандоо жүрөт кадимкидей. Ошо шаардык курултайдан да, шаардык курултайдан тандоо жүрүп, кимдин баягы көйгөйлүү чын эле ошо президенттин уровенинде, правительствонун уровенинде көтөрүлө турган маселелерин чыгара ала тургандар, ошолор ана ошол элдик курултайга делегат боло алышат. Элдик курултай ушул жылдын 15-декабрында өтөт. Ал эми жалпы республикадан 700 делегат келет. Курултайга катышууга мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер, жогорку кеңешинин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары катыша албайт. Телегайталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.